Өзгөн районунун борборунда азык-түлүк жарманкеси өттү. Анда жергиликтүү дыйкан фермерлердин продукциялары коюлуп, элге арзан баада сатылды. Анын ичинде учурда баасы кымбат болуп жаткан эт 550, картошка 50 сомдон сатылды. Мындан улам жергиликтүүлөр ушундай иш-чаралар тез-тез өтүп турса дешет. Анда мындан угуп келдим эле. Базар баасы абдан жакшы. Базарга караганда анча арзанчылык. Ушу дыйкандарыбыз эккендер эсен болсун, тынч болсун. Мисал үчүн картошканын баасы 50 сом, эт дагы 50 сомго пас баада сатылып атат. Жарманкеде мындан башка да азыктар коюлду. Алардын катарында күнүмдүк тамак ашка кенен колдонулган сабиз, пияз, жумуртка жана балык да бар. Жогоруда белгиленгендей, булардын баарын жергиликтүү ишкерлер, дыйкандар алып чыгышкан. 1 тонна ашкара картошка алып келдик эле. 50 сомдон азыр саттык, азыраак эле калды. Анан эт алып келдик. Элдерде эми базарда азыр картошкабыз 70-80 болуп атыр. Бизде бул ярмаркада азыр 50ден сатылып атат. Бир күнгө уюштурулган жарманкеге келгендердин саны көп болуп, кечке чейин алармандардын аягы суюлган жок. Мындан улам райондук агрардык өнүктүрүү бөлүмү иш-чараны тынымсыз өткөрүүнү көздөп жатат. Облустук бийлик дал ушундай жарманкелер эми араптанын ишемби жана жекшемби күндөрү облустун бардык райондорунда өткөрүлөөрүн билдирди. Айыл продукцияларын бүт райондор, айыл өкмөттөрдө дыйкандар менен биргелешип уюштурду. Биздин 7 райондо барын өттү. Кыргыз өкмөтүнүн тапшырмасы менен кечегинде дагы айтылды, тапшырма берилди. Ар суббота, воскресенье күндөрү ушунда айыл чарба ярмаркалар уюштурулсун деп биз райондорго тапшырма бердик. Ар суббота, воскресенье күндөрү ушу айыл чарба ярмаркалар уюштурулуп турат. Ошол бааларды баарына контролго алынган бүгүнкү күндө. Эске салсак, өлкөдө өткөн айда картошка менен эттин баасы сезилерлик деңгээлде кымбаттаган. Мындан улам азык-түлүктөрдү ортомчуларсыз калкка арзан баада сатуу максатында жарманкелерди уюштуруу тапшырмасы берилген. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.